Относительно ровный характер местности позволил сделать планировку города Карабалты прямолинейной. Его центральная часть застроена трехэтажными домами. Силердин павильонулар буякта беле? Ооба. Могу жерде, мына могу жерде. Эмне кайра берилет же кандай? Эмне берилет? Булар берилеби? Билбейм. А бул мисалы биз деген мэрия эмеспиз да. Жок, канча сомго акчага сатып алганбыз да. Эми алды да эми жөнүндө күйүп калдык эми. Аны биз актаган да жокпуз чынын айткандачы. Эмнени сатчыңар беле буякта? Эмне та кайсы Бу жерде пирожки болчу. Пирожки сатылчу. Чыгым болдуңар да, туурабы? Акчабызды чыгарган жокпуз да. Анан кайра салып берсе го жакшы болчу. Кайра салып берилбейт да, мынакей могу жерден деле кеттем бул кайра. Бузулат дегендей кылып атат эми. Да, нам тоже придется на уличную торговлю, тоже надо выходить, вот на свое место столы ставить и будем торговать, а что делать? Комки убрали. Да. Все сейчас вот везде стали все местами занять надо. Хотя бы местовцы занять кылалы, а то акчабызды чыгарган жокпуз да. Комок из всех убрали, вот все люди сейчас страдают, все на уличном торговле. Мэриянын сөзү боюнча бул жерде ошол аукцион өткөрөбүз. Анан ким көп баа берсе ал ушуларга берилет деп айтып атышат да. А жок, бул жерге салынбайт деп атпайбы эчтеке? Салынбайбы, э? Салынбайт эчтеке. Бул жерге бактар болот дейт, гүл болот дейт. Вот эти комки сказали на аукцион, вот эти комки. Вот эти уже на больше аукцион, года они уже тут стоит и никому не отдает. Бул Кара-Балтанын эң башкы жери деп болсок болот. Эл ушул чогулган жер, базардагы вокзалдын да функциясын аткарган. Анан эски павильондордун ордуна мынакей жаңы павильондор коюлуптур. Ошол баары ылайыкталган. Бирок мэриянын сөзү боюнча бул жерде аукцион өткөрүлүп, ошого эң жогорку баа берилгендерге соода кылууга мүмкүнчүлүк болот деп убада берип жатышат. Ошондой эле болсун. Базардын тегерегинде эле тыгын болуп жатканын байкап жатабыз. Андан тышкары ошол базардын контейнерлеринин ээлери дагы мындай ызы-чуу салып атышат да. Ошол туура эмес, мыйзамсыз болуп атат, бизди көчүрүп атышат, талкалап атышат депчи. Буларга кандай жооп берет элиңиз сиз? Өзү негизи бул жумуш 1 жылдан бери болуп атат. Биз 100дөн ашык жанагы павильондорду, комокторду алдык. Ал иштеткен адамдар көпчүлүгү биздин бюджетке эч кандай акча төлөгөн эмес. Кандайдыр бир жолдор менен убагында коюлуп калган да. Эч кандай архитектуралык көрүнүшү жок. Жолдун боюнда, тем более Бишкек-Ташкент жолу. Казакстан стратегический трасса, стратегиялык мааниси чоң трасса. Ошондуктан биз ал жерде тартипти орнотолук деп баардыгын демонтаждадык. Азыр дагы кичине жумуштар бар. Анан ошол жеке ишкерлер сурангандыктан биз макул болуп, биз муниципалитет 79 павильон курдук азыр. Аукцион менен ошол эле ишкерлерге ижарага беребиз. Анын баардыгы биздин бюджетке түшөт. Биз ошол жанагы өзүн актаган бир 3,5-3 жылдын ичинде өзүн актап берет. Анткени базарлык баа болот да, рыночный стоимость. Базарда аукцион болот. Ошондуктан 3 жылдын ичинде өзүн актап берет. Андан сырткары тротуар салдык ошол жерге. Азыр жаз кирер менен дагы улантабыз. Анан жанагы жолдун ортосунан 16 метр бул транспорт министрлигине караштуу тилке да. Биз транспорт министрлиги менен да сүйлөшүп, ошол участоктарды өзүбүзгө алдык.
эми бүт баардыгын унаалып токтолуучу жай кылабыз ошол жерде. Баардыгын иретке келтиребиз да. Анан мындан сырткары жанагы машиналар, таксилер, туура эмес коюлган баардыгын азыр эвакуатор алдык. Маи кызматкерлери менен жакын арада биргеликте иш алып барып, бүт баардыгын тартипке келтиребиз да. Байке, биякта арендага төлөйсүзбү же төлөбөйсүзбү сиз? Ушуну алат 20 сомдон алсак. 20 сомдон, күнүнө, А кому вы платите? Контролер С рынка, да, приходит? Контролер рынка? рынка, да. Негизи төлөбөш керек да туурабы? төлөбөш керек. Бул тротуарда Эчтеке өзү. бербеш керек. Таксисттер бул жерде чогулуп турбайбы, туурабы? Баары таксист, качан таксист. Баары тияктан кумарлык эме кетет. Басар күндөрү аябай толу керек. Басар күндөрү жака келет. Бул өзү тротуарда, бул жерде машина турбаш керек да өзүчү. Сен кайка барасың турбаганда эми машина койгонго жер жок да. Теттик жер эме контейнерлер менен алып тур. Эми ошол жакты станка койсо, басар келгендер бар жака коймокпуз. Такси каяка каттайт биякта көбүнчө? Шаарга каттай эме шаардын ичинде анан айылдарга каттайт. Бияктан большевик кумары Белманга кетет я. Биздин Кара Балта жергебизде эмес, бүт эле Кыргызстан аймагынын бардыгында эле ушул биздин знактар менен всегда эле проблема да. Эмнеге дебейсиңерби? Потому что могу асты жагын бетон кылышпайт, бетонировать этишпейт. Анан бүт эле биздин знактардын бардыгы эле момундайынан кыйшыйып жатат, же мындайынан жатат. Анан кийин таң каласың да, анан ушул нерсени жазап коюп кичине биздин местный муниципалитет внимание кылып койсо деле, я думаю, мынчалык эле көп расход болбойт окшойт. Бул эми майда проблема эмес деп эсептейм. Майда коопсуздук да. Да, коопсуздук да, анысы деле коопсуздук деле аябай керек нерсе да, бирок эми мындай чоң проблеманын арасында бул кичинекей проблема кылып койсоң уже эле сонунда. Тетиги жерде знак бар болчу, ошолда постоянно мынтип кыйшайып калат. Дос балам экөөбүз келебиз, ошону түстөп оңдоп коебуз. Дайымачы кайра кыйшайып калат, кайра келип түстөп коебуз. Анан уже аягында жок кылышты ошол знактычы ошол жерденчи. Ну, понятное дело, эти знаки тоже меняются, но их хотя бы цементировать-то надо. Да. Бетонировать это керек-то. Жылдын август айында Жунда заводу кайра ишке берилди. Эске салсак, мындагы иш 19-жылы токтоп калган. Мунун себеби пандемияга байланыштуу экени кабарланган. Жунда жыл сайын 800 000 тонна мунайды кайра иштетүүгө ыңгайлашкан. Айтып кетсе, Кыргызстан жараны 670 адам бу жерде иштеп атат. Данное время. Могу жаңы жылдын басында эметилген, бүт баары эсептелип. А Кытайдын жараны 230 адам. Көбүнчө жетекчилик окшойт, э? Жетекчилик, административный корпуста, анан техниктер. Алар каяктан? Кара Балта шаарынын жашоочуларыбы? Кыргыздын жарандары бул шаардан, Сокулук району, Жайыл, Москва району, Панфиловка районунан бар. Бул жерде производство биринчи цех, экинчи цех болуп белинет. Биринчи цехтин установкасы атмосферная вакуумная установка. Вот это, да, получается? Да, вот этот в моем случае. Атмосферная вакуумная установка. Кваттылыгы, мощность установки 800 000 тонна в год. Глубина переработки 50%. Биз кимге арызданабыз? Буларды тоготпойт экен. Акимди тоготпосо, анан булар өзүнчө эле бир кудайдап келип бизге коюп берди, мурдубузга сасыктап келип. Ошол Жундадан аябай мындай коркунучтуу заттар келип атат дейт да, ден соолукка да зыян. Ошондой. Сасык аябай сас. Даже үйгө качып киребиз. Сасыгандачы. Бул башты оорутуп ийет экен, анан кээде тилиңди оозуңа атпай чыгат. Ушундай уулуу экен аябай. Кандай кесипеттер болуп атат? Биз ошо аба булганыч болуп атат. Таза аба менен дем алгыбыз келет. Ошо эшик терезелерди ача албайбыз. Жайында дагы дем алыш кыйын да. Үйдүн ичи ысык, терезени ачайын десең сасык жыт келет. Мен мамам аллергия болду, балам аллергия болду, мен аллергия болдум. Запахтын ордуначы. Анан запах деген страшный. Биз жакын жашайбыз, Новониколаевкага еще жакшы жетпейт. Бизге аябай жетет да, например, биз по западной живем же. Аябай бат жетет, анан жумуртка жанакы. Жумуртканын сасыгы мындай сасык да, аябай сасык, мындай бир страшный сасык. И биз даже деген мындай ич өтмө оору бизде көп болот, например, Надя мен жанымда жашайт. Анан биздин соседтерде да аллергия көп. Менде деле 3 балам бар.
жакында үчөө деле ооруду, больницаларга алып бардым, даже больницаларды эмне кылды, ичи ооруду как положено. Ичи ооруп, башы ооруп, билбейм бирдекелер болуп ооруду. Жыт вообще невозможно жыт да, могул жытка вообще тура албайсыңар. Бул айым айтып кеткендей, вообще жумуртканын, как будто жумуртка сасыгандай эле жыттанат да, газдын жыты вообще невозможно. Ошого бир чара көрүшсүн, ошону суранып кетет элек чоңдордончу, бир чара көрүп, ошону каратып, хотя бы бул заводко эч ким деле против эмес, бирок ошого эмне кылышына бир чара көрсүн, ошо жыттанбаган бирдекелер кое турбайбы, там не знаю какие-то ошондойлор фильтр коюп эмне кылса, конечно, эч ким против эмес, иштей берсин. Анткени ал жергиликтүү тургундар даттанып атышат да, ошол жонда заводдун ишмердүүлүгүнөн ден соолугу зыян болуп атат, экологияга ущерб болуп атат депчи. Буга эмне деп жооп берет элеңиз? Эми бул быйыл 25-жылга пландаштырып атабыз. Пландаштырып, именно зеленая защита кылып, то есть зеленая защита болот, насаждение отургузабыз, то есть бак дарактарды отургузабыз буюрса. Ошондой эле эметкенде быйыл 25-жылы модернизация башталат. Кайра, то есть уже выброс абага жана сероводород, күкүрт чыкпайт. Анын баары заводдон мини цех курулуп, ошо чогулат. Уже абага чыгарылбайт күкүрт. Бүт чогулат деле, аны ошол жерден как вторичный сырье болуп, бир жылда 800 000 тоннадан 8 000 тонна ошо күкүрт чыгат экен. Аны уже ошо как вторичный сырье сыяктуу кылып реализовать этишет. Азыркы мезгилдечи бул ошол жергиликтүү жарандарга эме барбы, коркунуч? Эми буну кандай айтсам мен, бул коркунуч деп да айта албайм мен, мындайчы. Бул вопрос щепетильный да, мындай. Суроо аябай мындай эме да. Буну мына биз мониторинг жүргүзүп атабыз, лабораториялар менен текшерип абаны. Эртең күнү мына мен да бул аба менен дем алып атам. Адам буну коркунуч деп айтканса да болбойт, потому что бул азыр модернизациядан кийин бүт жана күкүрттү айтып кеткенден кийин кайталанып кетейин, ошонун баары чогулуп бул абага чыкпайт да. Мурда болгон, эметпейм, күзүндө аз-маз аварийный ситуация болгон, ошондо компрессор сынып калганда ошондо жыт чыккан. Именно күкүрттүн жыты чыгып, абаны бузган, аба бузгандан кийин айып салынган бизге. Ал жагынан. Мамлекеттин артынан ошо келип салынган. Но мындай караганда, кандай десем, аз зеленая защита дейт, ошо бак даракта отургузуп эметсек, алды бир топ өзүнүн пайдасын берет абанын. Через весь город проходит Арык, воды которого питают местную растительную систему. Зеленые посадки на улицах еще молоды, но их много, и через несколько лет они станут надежной защитой от жарких лучей солнца. Экомэп порталынын маалыматы боюнча, Кара-Балтадагы уран сактоочу жайдан чыккан радон газы шамал менен 1 чакырым алыстыкта жайгашкан шаардын турак жайларына чейин жетип, жарандардын ден соолугуна залакасын тийгизиши мүмкүн. Бул боюнча бизде өзгөчө кырдаал министрлиги тарабынан жана донор уюмдар тарабынан ар дайым жолугушуулар өткөрүлүп турат. Негизинен талдоо, көзөмөл министрлик тарабынан ар дайым жүргүзүлүп турат. Абанын сакталышы, таза сакталышы боюнча. Биз жергиликтүү бийлик катары, биздин жумушубуз катары ушу шаарыбыздын өйдө жагында жер тилкелери бар. Ошол жерге биз ушул бак дарактарды көбөйтөлү деп атабыз азыр. Ошонун үстүнөн иш алып барабыз. Анан калган маселе мына быйыл 2 жабдуу министрлик тарабынан орнотулган атат. Алар болсо ушул шаарыбыздагы абанын булганышы, тазалыгы бүт баардыгын көргөзө турган ошо жабдууларды орнотуп атат да. Ушул жумушка байланыштуу да ал дагычы. Детские сады и ясли. Их участки благоустроены. Одна из школ. Другая школа более старой постройки. Группа зданий школы-интерната. 450 окуучуга эсептелген мектеп Кара-Балта шаарында 1957-жылы курулган. Андан бери анда эч кандай капиталдык коңдоо иштери болгон эмес. Биз былтыр реконструкциядан өткөрмөкпүз.
жергиликтүү бюджеттен акча каражатын дагы бекиткенбиз, бирок сейсмология институту бул имаратты коопсуз деп тапкандыктан, коопсуз эмес деп. Коопсуз эмес. Ошондуктан ал каражатты башка жумуштарга кайра коротууга туура келди. Анан бүгүнкү күндө эгерде кооптуу болуп аткандан кийин бул имарат, демек биз башка пландарды түзүп жатабыз. Себеби дегенде ал жерге балдар окуйт. Эң биринчи ирет ошо коопсуздук маселесин биз биринчи иретке коюшубуз керек. Биз эки вариантты азыр карап атабыз. Же болбосо ошолдой эле баягы аянттагы имарат курабыз, же болбосо борбордук библиотека курушубуз мүмкүн. Ошонун ордуна, Ооба, социалдык характердеги эле бир имарат турмакчы ал жергечи. Здесь растят рабочую смену для фабрик, заводов и комбинатов города. Учащаяся молодежь проходит практику на одном из крупнейших в Средней Азии промышленном объединении по переработке сахарной свеклы. Бул колледж 1945 жылы сакзаводдун негизинде, сакзаводдун базасында түзүлгөн. Мунун даңкы алыска кеткен. Советтер Союзу убагында алдыңкы 3 окуу жайлардын Средняя Азия боюнча, Орто Азия боюнча алдыңкы 3, вообще Союз боюнча алдыңкы 3 окуу жайдын ичинде именно пищевые технология боюнча окуу жайлардын бири болчу да. Азыркы малда биз алдыңкы тажрыйба борбору деген статусту алдык. Кабыл алуунун результаттары көргөзүп атат, что биздин колледж востребован болуп атат, что биздин специалисттер дагы жумушчу орундарды таап иштеп жатышат. Бул сыра чыгаруучу цех, бул жерде биздин студенттер жумушчу орунда көндүмдөрүн тастыкташат, ооба. Жабдуулар да жаңы экен, өзү немистер берген турбайбы, ЖЗ дейт. Бул жабдууну Герман эл аралык кызматташуу уюмунун тарабынан жабдылган. Бул технологиялар эмне үчүн маанилүү? Анткени эгерде кыргыз сырасын чыгаралык десек, бул ошол сапатын да текшергенге маанилүү турбайбы? Албетте ошол маанилүү. Чыгышында биз деген адистерди, кесипкөй адистерди чыгарышыбыз керек. Ошол максатта биз ушул окуу өндүрүштүк комплекси орноштурулган. Сүт азыктарынын технологиясы, нан жана нан технологиялары, ачыткы технологиялары, механиктерди чыгарабыз. Ошол өндүрүшкө эң керектүү адистиктер деп айтса болот турбайбы? Ооба, бул биздин Кыргызстанда өнүгүш үчүн эң керектүү адистиктер деп айтып кетсек болот. Жана биз Кыргызстандагы жалгыз десек адашпайм, жалгыз окуу жайы ушул багытта даярдаган окуу жайлардын бирибиз. 22 жылы президент Садыр Жапаров этил спиртине толугу менен мамлекеттик монополия киргизди. Андан кийин 7 жыл токтоп калган Кара Балта спирт заводу кайрадан ишин улантты. Ал эми бул жактагы процесс боюнча айтып кетсеңиз кыскача. Бияктан биз эми будайды, например, алсак, производствого алабыз, аны тазалайбыз, дробить этебиз, майда болуш үчүн мындай кылып. Дробить эткенден варка болот, определенный ар бир участоктун технологический процесстер болот, параметрлер болот, ошонун баарын соблюдать этип, варкадан өткөндөн кийин бул цехке келет. Дрожжды өндүрөбүз, дрожж готовый болгондон кийин брашкага кетет, брашка уже готовый менен сдонка кетет. Эми краткий описаниясы да процесс кеткени. Новое строительство в городе ведется по принципу создания микрорайонов с 2- и 3-этажными типовыми жилыми домами. Здание универсального магазина. Хорошо налажена система общественного питания. Кара Балтанын ичинде эки жеке менчик компания бар. Ошолор жолдорду салып,
асфальтты ошолорун сатып алчубуз да. А бул болсо муниципалдык иш. Бул муниципалдык ишкана болот. Ошол биринчиден жергиликтүү бюджетте каралган каражаттарды эффективдүү колдонуу үчүн, себеби биздин продукция жергиликтүү кеңеш менен бекитилет, баасы фиксированный болот да. Эмеден жеке менчик компаниялар болгондо алар өзүнүн эмесин да кошот да, үстүнөчү накладной расходторду, прибыльдерди кошот. Анан жол салуу кичине кымбатыраак болуп калышы мүмкүн. Бааларын эң арзанын жана сапаттуусун тандап, Кытай заводдон келишим түзүлүп сатып алынган да. Бул Таян деген заводу Хенань деген шаарында жайгашкан. Ошол асфальт чыгаруучу заводду жана ошол бетон чыгарган заводду ошол бир заводдон алынган. Автотехника да бар экен, жаңы. Ооба. Ошол миллиард алкагында алынган техника бар, Максаттуу көрсөтүп берсеңиз. Максаттуу трансферттин алкагында ушул Кара Балта шаарынын өнүгүүсүнө бир салым болсун деп, ушул 3 завод, анан жанагы жол белгилерин чыгарган цехти жана ошо менен бирге 32 даана атайын унаалар сатып алынган. Бул асфальт төшөгөнгө жана заводду иштеткендерге чоң жардам беришет да. Ишкана кирешелүү болот, себеби биз бекитилген баадан тышкары да пайда көрүп чыгарабыз. Мисалы асфальт заводду алып кетсек, бир баасына бунун ичине өзүнүн коротулган каражаттан тышкары ушул заводду 5-10 жылдын ичинде кайра жаңы завод сатып алыш керекпиз да. Ошол амортизациясы каралган, балдардын айлыктары каралган, ошол менен тышкары дагы пайда алып келет деп салынган да акчаларчы. Ошол бекитилген баа менен биз пайда алып келе турган ишкана катары деп уюштурулган максатка дал келиш үчүн пайдасын да көрсөтөбүз. Эсептелген турбайбы? Эсептелген, ошол эсептелген баанын калькуляцияларын биз кеңеш аркылуу бекитебиз да. Бул асфальт чыгаруучу завод, анан бетон чыгаруучу заводдор пайда беришет. Биздин расчет боюнча мына таш майдалоочу цех, ташты биз азыраак сатып алабызга деп атабыз да, себеби ошол таштын 4 фракциясы бөлүнөт да. Бир фракциясы асфальт чыгаруучу заводко кетсе, 3 фракциясы бетонго аралашып кетет да. Ошондо биз ташты сатпайбызго деп пландаштырып атабыз. Эми эгерде объем жакшыраак чыкса, көлөмү, биз аны ашыкча таш болсо, аны деле сатканга даярбыз да. Аны да баасын бекитип коебуз. По соседству с Дворцом культуры находится спортивный корпус. В его главном зале, светлом и вместительном, проводятся занятия по спортивной гимнастике и другим видам спорта. Бүт абонемент канча сом келгендергечи? Чоңдорго 1000 сом дейт, бул бир айына. Бир айга 1000 сом. Канча жолу келсе болот ошондо? 12 жолу да через день. Хорошо. Аябай, мындай жок да. Приемлемый турбайбы? Мындай буга эч жерде жок. Бишкекте 350 сом болуш керек. Биякта көрүн. Бир киргенге 120 сом. Чоң экен бассейн? Чоң, бул вообще стандартный. Биягы 25 метр, биягы 18 метр. Элдер тынбайт болуш керек дейт, баардыгы. Элдер бизде график боюнча 6-дан 10-га чейин группа занимается. 10-дон баштап 2-ге чейин посетители. Анан мына 2-ден баштап тренерлер группалары 5-ге чейин заниматься этет. 5-тен кийин кайра 8-ге чейин элдер келет. Вентиляция иштеп турат. Кышында ысык абаны тияктан айнекечи, уштап конденсатта суук менен ысыктан тердеп келет. Анан тетиги 4 влага уловитель соруп турат. Влаганычы чыгарып турат. Бул жакта кышында сезон жап бүткөндө биякта балдар, U13, U16, U19 главный команда машыгат. Бул жолу мен бир күндө биякта бир 500 бала жөн эле машыгат да. Андан кийин 300 орунду салынганында уже 3-жыл кетип атат. Кара Балтаны мындай айтканда кышкы сезонго основной полебуз биздин. Ушул жакта машык өткөрүшөт, мелдештер ушул жерде өтөт, республикалык, международный турнирлер бар ушул жерде өтөт. Грант түрүндө болгон турбайбы? Грант түрүндө жапондуктар берген. Япондуктардын несинде болгон, берилген. Жакшы экен, түсү дагы өзгөчө экенби, мындай өчпөгөндөй болду. Бул особенно деп атышат. Жакшы качестводо эмелер да, искусственный поле да биздин. Кышка, жазга карабай, круглый год. Мындай айтканда, круглый год да. Круглый год машыгышат ошо балдар.
Тренерлер кандай, барбы, жетиштүүлөр бар? Тренерлерибиз жетиштүү, эмгек сиңирген тренерлерибиз бар, спорт чебер тренерлерибиз. Муниципалдык деп калдыңыз, акысы канча болуп атат ошондо? Бесплатно. Бүт баары бесплатно основада. Бүт баары бесплатно основада. Любой келип ойнор болобу? Любой келип, жазылып, как положено тренер менен. Биздин тренерлер мынакей жаш балаларды кылдырып атат. Азыр 2 сааттан кийин будан чоңурактар келишет. Ошентип бүт күндүк режим расписанный да.